Сууну атай Жуңгалдын суусу Эмел деген Кыргызстандын Боржомиси. Ушуну бакалар токтогулдан ичип атканын көрүп, значит ушул сууну жакшы көрөт экен деп, мына ушул суу менен майлаганы келдим. Өзүм ушул суу чыккан жердин кызымын, Жуңгалдын кызымын өзүм. Бул суу биздин Жуңгал жергесинен чыгат. И бул аябай лечебный деп, мунун лечебный жагы көп. Иче карын, ички органдарга боор, бөйрөк, өт, ашказан, өзгөчө жана тамак ичкенден кийин тамак сиңиримдүүлүгү аш болот дейсиз? Аш болот. Анан Кыргыздын Боржомиси деген ушул суу. Мен ушул суу чыккан жердин кызы болом. Болду. Эжебизди таанып калдыңар окшойт уже. 200 000 просмотр болуп кетти. Кече эжебизге суу барабын алып бергенбиз, мына сонун кылып. Ашы менен келдиңизби? Бүгүн ушу силерге мындай кылып жашынакай рахматымды, ыраазычылыгымды билдирейин деп келдим. Бул чектелбесин. Дагы сен айтпадыңбы 570ке келди. Конечно, иншалла. Сөзсүз түрдө эжеке. Мына эжем сүйүнгөндөн аш менен жана өзү жашап турган жерден чыга турган суу. Мен ушул суу чыккан жердин кызымын. Ушул жерде төрөлгөм, ушул жерде чоңойгом. Мына Эмел деген Кыргыздын Боржомиси Жуңгал жергесинен чыгат. Жуңгал жергесин элдин баары билет болуш керек. Кимдер гана чыкпаган, кандай күчтүү адамдар болду. Күчтүү адамдар чыккан, акындар чыккан деген дегеле койчу, Таттүбү деген эжем чыккан жерден айылган. Ана, Алла разы болсун эже. Машинаңыз түгүнөн шамал өтөрсүн. Машина кандай экен деп комментарий бериңизчи. Мен машина жөнүндө айта турган болсом, машинада сөз жок. Өтө сонун. Мен жана не деди тууган урук баардыгы ыраазы, абдан сага ыраазычылык билдирип атышат. Ушунчалык бул машинаны кандай десем, ишенген жок бул бага алганыма. Биринчиден арзан алдым деп. Арзан алдым деди. Экинчиден бүгүн салондан алып чыгып бараткан деле уже 16,5 нал деп предлагать этишти. Койчу. Сиздерде чыгып бараткан деле налга канча дейт, 17 деп койсом 16,5 нал деп балдар сурашты. Анан тамашалап сатып кайра бакадан башка машина алсамбы десем, жолдошум ушатпайбы? Сатылбайт деппи? Сатылбайт депчи. Анан багы ушул машинаны биз жанатан бери айдап көрдүк, Апкаткадан ходовойун эмеге чейин атай көрүп келдик. Баары зынткен. Сага ыраазымын. Болду, айтканыңыз келсин. Ыраазычылыгымды билдирип, жана сен бошойм деген убакта келдик. Азыр деле то реклама очередте азыр мен Кудай кааласа рекламалар тартып анан ашыңыздан ооз тийип, буякта чогуу отурайлы эжеке, а? Хорошо. Кудай кааласа, бак автосалон иншалла только элдин пайдасы үчүн кызмат кылат. Мына эжекемди өзүнөн уктуңар. Аял киши башы менен айтты. Тамашалаш 17 деп койсом дейт. 16.500га болобу наличкага дегенде жок, сатылбайт деп акебиз саттырбай коюптур. Бак автосалондон элдин баары пайдалансын, ошол жерге машинасын сатып кетсин, жана алып кетсин. Туурабы эжеке? Туура, барыңар. Мен ойлочумун бак автосалон десе эле баягы реклама эле болуш керек депчи. Чындыгында бул салон биринчиден канча акчаң бар деп сурайт экен, ошо чөнтөгүңө жараша машинаны тандап беришет экен да. Анан кээ бирөө ойлойт да, ой приоритет тиги машинадан акча алат, взнос алат, мындан эмейт этет деп. Жок, бизден да бүт ачык экен. Бир сом акча сурадымбы сизден? Жок, баары тең прозрачный өттү. Мындайча айтканда, бүт прозрачно. Тиги бала биздин көзүбүзчө акчасын санап, бизден биринчи кетти, бизден да сураган жок. Ошон үчүн мен айтар элем, баягы эл оозунда элек жок дейт, эл ар кандай айта берет экен. Эми азыр баягы желтая пресса деген көп эмеспи, бири-бирин каралаганчы. Анан өз көзүңөр менен мен өз көзүм менен көрмөйүнчө деле баягы көп маани берген эмесмин, өз көзүм менен көрүп, биз ошонун баарын биз өзүбүздөн өткөн үчүн мен элдерге коркпой ачык түрдө айта алам. Себеби эч кандай акча алуу бул жерде, бул машина сатса мындан взнос алып, тиги машина кардардан сатса мындан взнос алат деген жок, бирок андай болгон жок. Барыңыздар бак автосалонуна келиңиздер. Өзүңөр келсеңер, силердин чөнтөгүңөргө жараша, мына буяктагы жигиттер машинаны алып берет экен. Алып берерден мурун бир жакшы жери ошол машина биз алып берип аткандан кийин, ушул салондун атынан чыгып аткандан кийин деп машинаны бизге берерден мурда бүт текшерип беришти.
Анткени эртеңки күндө бул машинага биздин салон аркылуу болгон үчүн деп жоопкерчилигин биз алабыз деп машинаны текшерип да беришти. Обычно башка жерден алганда антип текшерип беришпейт. Ошондуктан машина алганда, мындайча айтканда, болгон машинаңардын кепилдиги ушу Баха автосалонунда болот экен. Ошон үчүн коркпой, эч нерседен сарсанаа болбой Баха автосалонуна келип машина ала бериңиздер. Ассаламу алейкум. Тынч болгула. Келе бергиле, биз кызматта эртең воскресенье ишти аябай катуу катырабыз.